шайлоо комиссиясына барып карап келдик. Даярдык жакшы экен. Эң негизгиси биз деген уюштуруу маселелери, биз деген бийлик катары аткаруу бийлигине жүктөлгөн. Ошон үчүн бүт жергиликтүү бийлик органдарына тапшырмалар берилген. Ошол тапшырмаларга ылайык жылуулук, коопсуздук, санитардык нормалар жана тизмелерди деген тактоо, жарандарды деген шайлоого үгүт маселелери кандай болуп атат, ошолордун баардыгын уюштуруу маселелерин текшерүү боюнча келип отурабыз. Мынакей азыр силер көргөндөй Ысык Көл областы боюнча штабтын отуруму өтүп атат. Биякта деген бүт ошол шайлоого байланыштуу иш-аракеттерди алып барып аткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин баарын чогулттук. Андан тышкары да УК органдарынын да жетекчилиги отурат. Ошолордун баардыгына шайлоону деген уюштуруу жана өткөрүү маселелери боюнча тапшырмалар жана буйртмалардын баардыгы берилип атат. Алардын даярдыгы кандай экенин түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп атат. Анткени суроолор чыгып калат экен, ар кандай кемчиликтер болот экен, ошолордун баардыгын ачык сүйлөшүп, ошолорду деген өз убагында жоюу маселелери каралып атат. Айрым шайлоо тилкелери менен өз көзүңүз менен баягы жеринен таанышып келдиңиз. Учурдагы даярдыктары канчалык деңгээлде экен, алардын деңгээли кандай экен? Эң негизгиси биз барган шайлоо участкалары бул деген бала бакчалар экен. Ал бала бакчаларда балдар жок. Демек санитардык нормалардын баардыгы сакталган. Жылуу эң негизгиси, суук мезгилде кышта өтүп атат шайлоо. Ошон үчүн биякта келип жетекчилердин эң негизгиси булардын жасай турган иш-аракети бул жылуулук жана коопсуздук жана санитардык нормаларды сактоо. Баары деген жылуу экен имараттар. Бир жерге бардык, ал кичине жеке ишкердин деген жер экен. Бирок ошол жака дагы жылуулук бүт жабдыктарын баарын алып келип коюштур. Андан тышкары компьютердик техника иштеп атат да. Ошол техника деген үзгүлтүксүз иштебини деген камсыздаш үчүн температурдук режим сакталыш керек. Андан тышкары эгерде кандайдыр бир авариялар же электроэнергия өчө турган болсо, альтернативдик энергия булактары даяр болуш керек. Ошон үчүн ар бир участкадагы даярдалып коюлган генераторлорду көрдүк. Баары турат, даяр. Даярдык жакшы экен. Мамлекет боюнча кандай даярдык азыр? Мамлекет боюнча дагы даярдык азыр аягына чейин көрүп чыгабыз. Анткени азыр дагы биз деген Чүй областы калды. Калган бүт региондордун баардыгын кыдырып келдик. Көчө Нарында дагы штаб өттү. Аякта дагы эң суук жерибиз азыр Нарында. Аякта дагы даярдык жакшы. Эң негизгиси бүт өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү бийлик органдары бул чоң саясий иш-чарага өздөрү